Салам достор, Мирел менен Аку силер менен микрофон алдында ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен бир кандай десем маек түзөлүү деп ойлонуп атабыз. Бирок бир тараптуу болбостон ошон үчүн биз менен кандайсыңар деп биздин маанайыбызды жана көңүлүбүздү сурап койсоңуздар да болот комментарийден. Көңүлүңүз көтөрүлө эле калсын, э? Салам достор, кандайсыздар? Мирел сен жок, 2-3 күн тамагым кырылдап, кыйналып, араң сүйлөдүм элем. Бүгүн сен келип үнүмдү ачып калды. Мен эме мындай керектүү экен болгондо сезсең жакшы экен да, э? Ооба да, керектүү, маанилүү экениң. Биз болсо бүгүн достор сиздер менен чогуу ушу Мирел экөөбүз күн желесинин тарыхына бир аз көз чаптыралчы. Бул күн желе кайдан пайда болгон, радуга деп келебиз, э? Каяктан пайда болгон, эмне болуп пайда болуп калган, бул аалам жаратылганда эле бар беле же кийин пайда болду эле, мына ошол жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Өзгөчө балдар аябай жакшы көрөт, э? Сүрөт тарткыла деселечи, ар кандай түстүү карандаштарды алып, анан чиймелеп кызыл, жашыл, сары, көк кылып тартып калышат эмеспи? Мына ушул күн желе жөнүндө бир аз сөз кылалы. Бала чагыңда жакшы көрчү белең, жан жагандайын чыкканда? Көрүп алып эле, карагыла эмеде күн желе жигиле деп. Анан эме болчу да, эң кызыгы баарыбыз кичинекей кезинен эле мындай оюбузда эмне болду десе, бул кандай нерсе, эмне экен деп мындай сураганда биз сразу эле айтып берчүк да. Мен эсимде бар да, ошентип сураганда. Көрдүңөрбү, радуганы бирөө окуп келиптир. Же ата энеси айтканбы, эмне дегенби, же бир жерден эметкенби, программа көрүп келгенби? Айтор. Келип алып айтып баштады. Бул болсо күн тийгенде ушундай мындай преломление болуп, спектр болуп ушинтип көрүнөт бизге дегенден. Жок, муну болсо эме Нух пайгамбар болганда ушинтип затоп болгон болчу. Ошондон кийин сөз берген, башка эч кандай эме болбойт деп ушинтип каяктан билбейбиз, бул айтып бергенбиз да ошентип эле. Анан эсиме ошо так калып калганда, бирок кандай болот чынында мен ошол кезде билбечү бек да. Мен кичинекей кезимде ушул күн желеге жетким келе берчү да, баягы жан жагандайын аба ырайы сонун ачылып, күн ачылганда анан мынтип күн желе чыгып калганда жетип монтип щупать этип кармап көргүм келе берчү да. Мага аябай ушул кызык болчу да. Анан кийин баягы чоңоюп калганда сен айткандай илимде бул эмне экенин, кайсы нурлардын спектри чачырайт экенин, канча түс бар экенин айтат эмеспи? Бирок албетте илимге чейин эле ал радуга же күн желенин тарыхы болгон. Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Кызыгы? Мен ошо эстеп кеттим өзүм дагы. Анан жанагы мындай тегерек болуп келип туруп, анан бир жерге кирип кетет го. Анан ошо башы каякта деп ошону көрүп келсемби депчи. Мындай көрсөң, анан баскан сайын эле алың алыстап эле жок болуп кете берет да. Ошого кызык болчу. Чынында бул тарыхы өтө мындай, кандай десем, жөнөкөй эле эмес экен да. Бул жөн эле бир физический мындай явление деп коет эмес беле, көрүнүш деп коет эмес беле. Ал жөн эле чыкпастан өзүнүн бир кызыктуу тарыхы болчу экен да. Анда биз досторубузга ошол жөнүндө айтып берели. Анан албетте сиздерде дагы ошол жөнүндө маалымат болсо ылдый жакка жазсаңыздар болот. Аку, Мирел мына мындай деп туруп. Мындан канча деген жылдар мурун, мүмкүн сен ошол теология жагын айта кетерсиң да. Канча жыл экен тагыраак маалыматын. Айтор, мен билбейм даана канча жыл экен, бирок абдан көп жылдар мурун дүйнө жүзүн суу каптаган деп билебиз го баарыбыз, э? Анан Арарат тоосунда азыркы күнгө чейин ошол кеме турат деп да айткандар бар, э? Ушул учурларда Ной деген пайгамбар жашаптыр. Анан Ной пайгамбар ушундай адилеттүү, Кудайдан корккон, Кудайга тил алчаак адам болот да. Анан кийин ушул эгерде биз ыйык жазууну карай турган болсок, тарых булактарын карай турган болсок, ал жакта Кудай ага мен бул дүйнөнү жок кылам дейт, булар бузулду дейт. Ошол учурда кызык бар экен да, иччүү, алдамдар ичишчүү, шарап ичишчүү дейт. Ушундай бир күйөөгө тийчүү, үйлөнүшчүү дейт. Айтор, баардык эле мондой жашоо өзүнүн огунда, анан өтө бир кандай десем, рутина менен кетип бараткан. Ошол кылымга жараштуу эле жашоо менен баары жашап эле келе жатканы чынында. Ошол учурда көп нерсени ойлонбой эле. Ооба, айтпа, жөн эле жашай берчү, өлбөчүдөй жашайт да. Анан ошол учурда ошондо Кудай Нухка айтат экен да, кеме кур депчи. Анан элестетип көр, эгерде биз ошол тарыхты карай турган болсок, ошол учурда жер үстүндө бир да тың деп тамчы жаан жачу эмес экен да. Анан кийин адамдар үчүн асмандан суу жаайт деген бул койчай жомогуңду деген болчу экен. Мисалы азыр айтсачы Мирел, мен ойлойм, биз жан талашып кеменин курмак тургай дагы жан талашып
3 этаждап 5 этаждап курмак болушубуз керек экен, тандын баарын ичине салыпчы. Бирок ал учурда жаан жаабагандыктан адамдар ишине алышкан эмес экен да. Кантип эле жаан жаасын, койгулачы, ойгой, сен мээңен айнып калдыңбы депчи. Нух деп кыргызча айтып келебиз атын. Анан Нух пайгамбар бирок ошондо болбостон Кудайдын тилин алып, анан жакшынакай кылып кеме куруп баштаптыр. Эгер ошону окуп карасак, эң кызыгы суроо берилет да, эмнеге мунун кереги бар эле депчи. Анан айтып атпайсызбы, адамдар жашап эле жүрүптүр, адамдар эми өз убагында ошондой болуптур депчи. Бирок кызыктуу нерсени өзгөчө белгиленет. Мындай эгер тарыхты карасак, башка китептерди, башкаларды карасак, көп башка улуттар дагы ошол кезде айтчу экен да, ошол потоп болгон депчи, суу тополон болгон деп баары айтып жазылган экен да. Бирок эң кызыгы көбү билбейт, көбү ар кандай бир причиналарды чыгарчу да, тиги Кудай мондай жинди келип, эме суу толтуруп ийди, же тигиндей болду деп. Бирок эң мындай биз ишенсек, биз карасак, китепти окуп карасак, ал жакта айтылат, адамдар жөн эле жашабастан алар болсо ушунчалык мындай кандай десем, күнөөгө батып кетишиптир дейт. Күнөөгө батканын себеби мына кылган иштери уже болбой калыптыр дейт. Эң кызыктуу ошол кезден баштап адамдар акыл ою мындай төмөндөй баштаган экен да. Бирок ошол кезде адамдардын акылы жакшы иштечү, мээси мындай сонун иштечү экен. Анан элестетип көрсөк, мындай эми бул кандай десем, бул жөн эле ой, бул кээ бирлер айтат ушундай деп, адамдар ошол кезде мындай айбанаттарды кошуп, генетикалык эмени кылып, ушинтип жаңы эмелерди чыгарып, ушундай аралаштырып, ушундай эмеге бара баштаган дейт да. Анан адамдар болсо жөн эле жашабастан, үйлөнбөстөн бири-бирине ошол кезде дагы жана айтылгандай эркек эркекке, кыз кызга болуп, чоң карган адам болсо жаш кыз менен ушундай болуп, ушунчалык деңгээлге жетти дейт. Ичинде карасак, ушун күнөөлөрү асманга чейин жетти деп мындай литературный сөз менен айтылып атат да. Анан ошонун арасынан бир эле адам үй бүлөсү менен мындай татыктуу болду, же болбосо мындай таза болду дейт да. Ошол эле Нух пайгамбар болчу экен да. Андан ары карасак ага айтылып тур чынында, кеме кур, анткени буларды жок кылам, анткени булардын күнөөсү асманга жетти дейт. Жиркеничтүү иштерди биз элестете албайбыз. Анан кандай кылат? Биз ушундай мээбиз биздики 4-5% бою иштейт экен да, эгер карасакчы. Алардыкы 100%га чейин иштечү экен. Анан элестетебиз, алар 100%га чейин иштесе, алар эмне кылды, эмнеге жеткирди деп анан ойлоп кетсек, анда чоң эле бир жаман күнөөгө жетишкен го. Ошон жиркеничтүү ушунчалык Кудайым дүйнө жүзүндө бүт адамдарды кырып салса, анда ойлоносуң, бул себеп бар болгон дегенчи. Анан ойлонуп туруп ошондо кеме кур десе, чынында айткандай эле Кыргызстанда азыр тиги Атлантический океанда суу келип, же Тихий океанда келип эметип кетет десең, жок, кандай. Айтат го, ысык көл бул кандай на уровне океандын немеси мененчи, деңгээлинде канча 3000 же 2000 тегереги да. Узун эме жогору деңиз деңгээлинен. Деңиз келмесе. Анан ойлойсуң 2000 бул 2 километр, 3 километр деп коелучу. Ошого кантип суу көтөрүлөт деп, ошол кезде алар деле ойлоп тур, бул айнып калган го, кайсы суу депчи. Анан да бир кызыктуу бир факт айтылгандай эле, чынында мурун жан жабачу ошол кезде. Анан чөптөрдүн, жер жемиштин баары өсүмү жанагы эртең менен эмне деп коет, орча раса деп коет, шүдүрүм менен ошентип бул сууланып турчу экен. Кызык болчу экен да. Ошол учурда мен бир литература окугам, диний литературачы. Ошол жакта мындай теплица сыяктуу мынтип неме каптап турчу экен да, жердичи. Анан ошол жакта сен айткандай эртең менен шүдүрүм болот, анан жер өзүн өзү ымдаштырып, анан азык түлүктөр дагы ушундай сонун пайдалуу болчу экен. Анткени күндүн нуру тийчү эмес, азан катмары жыртылган эмес, тешилген эмес, жыртылган дедимби? Тешилген эмес, күн түз тийчү эмес, анан баары мындай витаминдүү, сапаттуу, эң сонун болчу экен да. Тилекке каршы убактыбыз келди. Ооба, убактыбыз бүтөйүн деп калды. Биз кийинкиде уланта алалы ушул. Анан потоп же болбосо суу эмне болуп каптаган, эмне болгон, мына анан ким желесе кантип пайда болгон. Анан Нухтун дагы өзүн да карап көрөбүз, кандай адам болгон экен деп. Биз болсо сиздер менен коштошобуз, достор. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталганды унутпаңыз. Биз үчүн ал жакта сиздер үчүн сонун курстарыбыз, сонун маалыматтар бар. Суроолор болсо WhatsAppка жазыңыз, номуру экранда көрсөтүлгөн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.